Ошто Камчыбек Ташиевдин жыйынында 4 кызматкерди УКМК колтуктап алып кетти. Жалал-Абаддагы Токтогул паркындагы чыккан өрт бир нече магазиндерди алып кетти. Карагой эс алуу жерине бара турган болсоңуз, 50 000 менен барышыңыз керек болот. Видеону толук көрсөңүз түшүнөсүздөр. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 40 жаштагы киши көчөдөгү адамдарды курал менен коркуткан. Бишкек шаарында бейбаштык жана курал жаракты ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген адам кармалды. 21-июлда саат 1:16 милицияга Бишкек көчөсүндө курал жана адам жүргөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Болжол менен саат 1:19 102 кызматына бул адам жаш жигиттерди курал менен коркутуп жаткандыгы тууралуу билдиришкен. Ленин Риптин ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, Бишкек менен Литвинов көчөлөрүнүн кесилишине жашаган 1985-жылы туулган жаранды кармашкан. Ал мас болчу. Күбөлөрдүн айтымында ал 3 жигит менен уруша кетип, алардын артынан кууп, асманга ок аткан. Сурак учурунда кармалган жаран 12 калибрлүү аңчылык мылтыгынын ээси экенин айтып, милиция кызматкерлерин үйүнө чакырган. Ал курал сактаган сейфин көрсөткөн. Ошондой эле ал жерден төмөнкүлөр табылган. Патрон, 9 мм калибрлүү 32 патрон жана 5,6 мм калибрлүү 200 патрон, 12 калибрдүү 96 патрон. Бул факт бейбаштык жана курал жарактуу ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен кылмыш иши козголду, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Өзгөндө чет өлкөлүктөргө мыйзамсыз Кыргызстандын жарандыгын бергендер аныкталды. Ош облусунун Өзгөн райондук соттун кызматкери эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы менен кылмыштуу макулдашууга кирип, акчалай сыйлык алуу үчүн чет өлкөлүк жарандарга жарандыгы жок адамдарга туулгандыгы аныктаган жасалма сот чечимдерин системалуу түрдө берип турушкандыгы аныкталган. Бул тууралуу бүгүн 22-июлда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалымдалгандай, жалпы 16 чет өлкөлүккө Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз беришкен. 9-июлда Өзгөн райондук сотунун кызматкери министрликтин өкүлү кармалып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз паспорт берүү боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаардык соту айыпталуучуларды 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды. Учурда тергөө уланууда. Камчыбек Ташиев классташ доосуна 33 күндө үй салып берди. Бүгүн 22-июлда Камчыбек Ташиев Сузак районунун Боз Чычкан айылында жаңы салынган турак жайдын ачкычын жергиликтүү тургун Абдували Анапияевга тапшырды. Иш-чарага айыл жашоочулары да катышты. Боз Чычкан айылынын тургуну Абдували Анапияев бир уул бир кыздын атасы. Ал көп жылдардан бери өз турак жайы жок батирден батирге көчүп жашап келген. Муктаждыктан улам. Классташ доосу Камчыбек Ташиевге кайрылган. Камчыбек Кадыршаевич доосунун суранычын кабыл алып, өз каражатына үй куруп берүүнү чечкен. 33 күнүн ичинде заманбап шарттарга жооп берген жаңы үй курулуп бүттү. Бул жакшылык Анапияевдердин үй бүлөсүнө чоң кубаныч тартуулап, турмушун жаңы нукка өзгөртүү деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бейтаныш адамдар берген суюктукту ичкен кыз жанандыруу бөлмөсүнө түшкөн. Санкт-Петербургда бейтаныш адамдар суюктук бергенден кийин 12 жаштагы кыз реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, окуя кыз досу менен сейилдеп жүргөндө болгон. Аларды бейтаныш адамдар үйүнө чакырып сууга окшош суюктук ичиришкен. Андан соң кыздын ден соолугу кескин начарлап кеткен. Медициналык кароодо белгисиз зат менен корч, ингаляциялык уулануу, жабык баш мээ жаракаты, беттин жумшак ткандарынын контузиясы аныкталган. Кыздын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышат. Жалал-Абаддагы Токтогул эс алуу багынан чыккан өрт бир нече көркөнү каптап кетти. Бүгүн 22-июлда болжол менен саат 9 чамасында Жалал-Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багынан өрт чыкты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Күбөлөрдүн айтымында Телсижо эс алуу багындагы бир нече көркөнү каптап кеткен. Учурда өрт чыккан жерди өчүрүү кызматкерлери иш алып барууда. Өрттүн келип чыгуу себеби жана келтирилген материалдык чыгымдар такталбай элек кошумча маалымат беребиз. Сода түйүндөр бир 10га жакын сода түйүн үйдө азыр тактоо иштери жүрүлүп жатат. Өрттүн кесепети эмнеден чыккандыгы боюнча.
азыркы учурда 11:35 өрт учуру алынып, азыр толук өчүрүү иш-чаралары жүрүп жатат. 40 градус ысыкта милиционерлерге суу тараткан баланын видеосу жүрөк жылытты. Социалдык тармактарда Бишкекте ысыкта турган милиция кызматкерине суу тараткан жаранын видеосу тарады. Видеонун авторунун айтымында милиция кызматкерлери Монголиянын президентинин келишин күтүп кызматта болгон. Эшикте 40 градустай ысык. Биздин милиция кызматкерлерибиз Монголиянын президентинин келишин күтүп турушат. Күн аябай ысып кетти. Биздин кызматкерлерге суу берүүнү чечтим деген ал. Ал эми милиционерлер баланын бул жасаган жакшылыгына ыраазычылыгын билдиришти. Вот так, на улице слишком жарко. Уже долгое время стоят. Переживайте, бір су алыңыз. Рахмат. Күн аябай ысып жатат. Айтпай. Келді байкелер, судан алыңыз. Ысып кеттіңер ғой жантан бері. Ассалаумағалейкум. Алла разы болсын бәке. Сау. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассалаумағалейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Друзья, на улице жара невыносимая, около 40 градусов. Наши милиционеры стоят, ждут, пока проедет президент Монголии. Решил им дать водички, потому что на улице вообще невозможно. О, смотрите, сколько людей. Ассалаумағалейкум. Келіңіз алыңыз су. Баш қайнап кетті ғой жанты бері қарасам. Вот так, на улице слишком жарко. Уже долгое время стоят. Переживайте, бір су алыңыз. Рахмат. Күн аябай ысып жатат. Айтпай. Келді байкелер, судан алыңыз. Ысып кеттіңер ғой жантан бері. Ассалаумағалейкум. Алла разы болсын бәке. Сау. Өзгөл райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген бар ғой. Сиз Өзгөл райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сагынбаев деген бар ғой. Сиз жана башка адамдар кылмыштуу келишимге барып акча сыйдыруу үчүн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында төлөнгөндүгүн тастыктаган жасалма соттун чечимдерин Өзгөл райондук сотунун атынан системалуу Мына Карагой. Мына боз үйлөр суткасына 16 000 экен. Мына эс алып аткандар. Мына коттедждер 11 000ден 18 000ге чейин экен. Мына турган тапчан өзү эле 5 000 экен. Ушу эчтекеси жок, 5 000ге отуруп кетет экенсиң, отурганың эле экен. Мында тургандар бул деле темир экен, үстүнө чатыр жагып коюптур. Булар 7 000ден экен. Мына очко калгандар жаратылышты коргогула дептир, жаратылыштын пачагын чыгарып ташташыптыр. Биздин кыргыздар туризмден билишпейт. Элдер эс алып атат, малдарды ушул жерге арылатып, бардыгы бок сийдик. Бүгүн акимдин аялы келген экен. Служебный менен келиптир, элдин кызматына.
өзүнүн кызматын иштетип жүрөт служебныйда. Мына ушул акимдин аялынын немеси экен, машинасы служебный алып келип ушул жерде жүрөт. Бардыгы только акимдин аялына кызмат кылып жүрүшөт. Ошончо акчаны алат экен дагы эч ким кызмат кылбайт экен. Акчаны жөн гана ошо жатканыңа берет экенсиң. Калганын бардыгын өзүң кызмат кылат экенсиң. Мынантип элдер эс алып жүргөндө жерлерге уйлар, койлор чычып не кылып таштаган. Туризм дегенден кийин туризмди тазараак кармашса. Бүт малды сыртка кармап, тазалап койса болмок экен. Элдин баары бокко тайгаланып жыгылып жүрүшөт. Ачышыптыр го, жакшы ачышыптыр, бирок вообще мамилелери нөл экен деп элдин баары нааразы болуп атышат. Кыргызга амал тийсе шамал тиет деген рас да.